Көптөн бери айтылып, бирок ишке ашпай келген Монуев жана Шакиров көчөлөрүнүн кесишиндеги Эмпа жана Ред Петролиум май куючу жайлары буздурулуп жатат. Май куючу жайлар шаардын так ортосунда жайгашып, көп кабаттуу үйлөр жанында болгондуктан кооптулукту жаратып келген. Мындан улам эки деңгээлдүү өтмөктүн курулушунун алкагында аларды бузуп салуу чечими чыкты. Заправканы бузуп башташты. Ред Петролиум бүгүн башташат. Аналдагы эмени легкий конструкция менен курулган эки этаж сода борбору бар экен, анда бузуп алабыз. Аталган май куючу жайларды башка жерге жылдыруу талабы буга чейин да бир нече жолу көтөрүлгөн. Бирок ишке ашпай создуктурулуп келген. Эми шаар мэри Жеңишбек Токторбаев жарандардын коопсуздугуна терс таасирин тийгизет деген таризде 3 май куючу жайды буздурууну колго алды. Ал май куючу жайлардын ээлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, буздуруу иштери орток пикирге келгенден кийинки чечим болгонун кошумчалады. Биринчи ошо шаардын коопсуздугу, элдин коопсуздугу. Эгер могу жерден заправка жарылуучудай болсо, маяктагы жашаган элдер жабыркамакта. Анан муарчаңызда турат, караңыз, мына могу Ред Петролиум тетиги жарылуучудай болсо, Нурзаманда жашаган, домдо жашаган биздин жарандары жабыркамакта. Ошон үчүн могу Ред Петролиумдун жетекчилери менен, Эмпанын заправка жетекчилери менен чогулуп сүйлөшүү жолу менен обоюдно булар дагы жабыркабасын, биз дагы жабыркабайлы деп мындай макул болдук. Эч кандай препятствие болгон жок. Эгер шаар үчүн шартуу көрк үчүн боло турган болсо, макул анда биздин ушул май куючу заправкалар тоскоол болсо алалы деп өздөрү макул болушту. Эч кандай бир буларга кысым болгон жок, сүйлөшүү жолу менен алдык. Май куючу жайлардын ээлери бул шартка каршы эмес, алар өз эсебинен бузуу иштерин жүргүзүп жатышат. Эмпа май куючу жайы мында 10 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келет. Тиешелүү документтери дагы бар. Мындагы көп кабаттуу үйлөр кийин гана курулганын, андыктан мыйзамсыз дегенге негиз жок экенин билдирет. Эми аларга шаардык мэрия жер ажыратып берүүнү карап жатыптыр. Бирок азыр эми биздики анча жанагындай машиналардын потогу анча жакшы болбойт да, ошон үчүн алганыбыз эле туура болот. Биз өзүбүздүн ыктыяр менен эле алып атабыз. Ал биздин заправка биринчи курулган. Ага чейин ал жерде эч нерсе жок эле, андай ограничение кылат. Андан кийин курулуп көп кабаттуу үй. Бирок биз сотто башка жерде доказать этип келген буга чейин. Жерди өзүбүздүн жер камода, бирок ошол жаңы жол кирип кеткен жагы бар. Ошол жакка компенсация берет. Талапка ылайык май куючу жайлар турак үйлөрдөн 50 метр алыстыкта жайгашышы керек. Бирок Ошто бул норма сакталбай, мыйзамсыз иш жүргүзгөндөр да бар. Буга чейин да Ошто Оптан сервис аталышындагы күйүүчү май станциясынан өрт чыгып, жалындаган өрт көп кабаттуу үйгө зыянын тийгизген. Мындан улам бул жагдайларда жарандарга кооптуулугун эске алуу керек дешет. Тем более заправка деген алысыракта туруш керек. Элге жакын бир нерсе болсо, элдин баары эме болот. Заправкалар алынганы жакшы. Андан көрө маркеттер түссүн, машина толтура, бензиндин жыты сөзсүз болот. Жаратып эле келген. Коопчулук жакшы эле. Эми заправканын жолдун бойлорунда болгону, сыртыраак болгону жакшы, шаардын ичине караганда. Ошо этияттабай өздөрү куруп алган да. Ар ким өзү билгенди жасаган да мурда эми. Башында эки деңгээлдүү көпүрөнүн долбоорунда май куючу жайларды бузуу же көчүрүү каралган эмес, бирок кызылсызга чыгып кеткен жерлери бошотулуп алынган. Мындан сырткары курулуштун алкагында 20дан ашуун кызылсызга чыгып кеткен объектилер тазаланган. Кызылсызга чыккан бөлүктөр бар болчу. Буга чейин да ушул эскертүүлөрдү берип сунуштаганбыз. Бул долбоорго абдан тоскоолдук кылууда. Жол өтмөй курулгандан кийин сиздерге машиналар кирип чыгуусуна деле мындай мүмкүнчүлүк деле болбой калат экен. Анын ордуна башка бир социал мындай сода объектисин куруңуздар, мисалы үчүн магазин, башка бир. Бирок бул май куючу жайларды шаардын сыртына коопсуз жайга алып чыккыла деп сунуштаганбыз. Анан айласынан алар баягы сүйлөшүүгө келбей мындай болгондо бир долбоорго илешкен жерлерин алдыртып, аны жылдырып, мындай алмашууга алып барганбыз да. Белгилей кетсек, Ош шаарында бул сыяктуу көп кабаттуу үйлөрдүн жанына курулган май куючу жайлар көп. Аларга дагы чара көрүү керектиги айтылып келет. Ага катар Ош шаарында быйылкы жылы 400дөн ашуун кызылсызга чыгып кеткен курулуштар алынып салынган. Алмагүл Эркебайкызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.